Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен биргеликте мамлекеттик тил сабагынан ырыс алды ынтымак деген жомокту талкуулайбыз. Кана балдар, күн коюп жомокту угабыз. Ырыс алды ынтымак. Качандыр бир кездерде акылман карыя болуптур. Анын 9 уулу бар экен. Бирок балдары атасы айткан акылды укпай, ар кимиси өз-өзүнчө жүрүшөт. Элдер аларды шылдырлап күлүшөт. Чоңу кичинесин сабайт, кичинеси чоңуна акырая карайт. Биримдиги жок 9 баланы бөлөк кишилер уруп да кетет. Атасы балдарынын кылыгын көрүп кайгырып, акыл табууну ойлойт. Ошентип бир күнү тоого барып, үйүнө чоң тутам табылганы көтөрүп келет. Балдарын чогултуп алып: "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына ушул табылганы толугу менен сындыргылачы" дейт. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашат. Бооланган табылгыны эч кимиси сындыра албайт. Карыя табылгынын боосун чечип: "Эми бирден сындырып көргүлөчү" дейт. Балдары табылгыны ошол замат эле чарт-чурт бөлүп: "Мына сындырдык" деп мактанышат. Абышка балдарды отургузуп алып, нускалуу сөз баштайт. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерди жанагы жалгыз табылгыдай бырча-бырча сындырып кетет. Ал эми бооланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерге эч ким батына да албайт. Менин айтаарым ушул" деди. Көп узабай карыя каза болот. Балдары акылга келип, касташкан душманды жеңип, артык дүйнөсү болсо бейбечараларга берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшөт. Элибизде ырыс алды ынтымак деген макал ошондон калган дешет. Балдар, силерге ырыс алды ынтымак деген жомок жактыбы? Анда эмесе силерге ырыс алды ынтымак деген жомок жакса, бардыгыбыз тең кластер түзөбүз. Абышка ынтымактуу, боорукер, сабырдуу, акылдуу, 9 уулу, ынтымаксыз, мээримсиз, акылсыз, ташбоор. Кана балдар, кластерди жакшы түздүк, азаматсыңар. Кана балдар, анда эмесе ушул тема боюнча үйгө тапшырма экинчи көнүгүүнү орусчадан кыргызчага которуп жазып келебиз.